Спорт каналдын берүүлөрүн Түз эфирде Арена программасы улантат. Саламатсыздарбы? Студияда мен Адинай Курманова. Бүгүнкү программабыздын алкагында Кыргызстандагы гамма ММА спорту кандай өнүгүп жатат? Дал ушул темада кеп кылабыз. Кыргызстандын улуттук курамасы бүгүн түнү Нидерланды өлкөсүнө дүйнө чемпионатына катышууга учуп кетет. Анда Кыргызстандын атынан 16 мушкер өлкө намысын коргойт. Буга отурулай дал ушул мелдештин астында студиябызга конокко гамма ММА боюнча Кыргызстан курамасынын башкы машыктыруучусу Эрали Аскарбек уулуну жана Акбар Бактыбек уулун студиябызга конокко чакырганбыз. Акбар Бактыбек уулу ММА боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, ошондой эле бир катар мелдештердин жеңүүчүсү. Жалпы спорт сүйүүчүлөрдү экранга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Жогоруда да айтып өткөндөй, дүйнө чемпионатына учкан жатасыздар. Нидерланд өлкөсүндө маанилүү делген дүйнө чемпионаты күтүп жатат. Буюрса Кыргызстандын атынан 16 мушкер катышат экен. Агай, айтсаңыз, даярдыктар кандай даярдандыңыздар? Азыркы учурда кимдер сиздерди коштоп барат? Канча делегация учкан жатасыздар? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн кечкурун Кудай кааласа Голландия шаймесине өлкөсүнө учуп кетебиз, сборный команда. Анан Кудай кааласа 16 спортчу, 2 тренер кетип атабыз. Буюрса ушул бул сборныйды тандап, бир жылдан бери тандаганбыз да. Чемпионат Азия болду, ошонун чемпиондору бардыгы барат, Кудай кааласа. Дагы андан кийин отбор кылдык, отбордон жеңүүчүлөрүн кылдык. Общий 16 спортсмен барат, буюрса Кудай кааласа. 16 спортчунун арасында кыз мушкерлер да барбы? 12 балдар, 4 кыз барышат. Эң сонун. Сизге кайрылайын, сиз канча салмак категорияда мелдешке чыгасыз? Даярдыгыңыз кандай? Даярдыгыбыз жакшы, 120 килограммда бестежебиз. Буюрса даярдык жакшы болду. Агай менен 10 күн, 1 ай болуп калды. Агай менен 2 мал тренировка кылып атабыз буюрса. Ушундай эл аралык мелдештердин алдында, дүйнө чемпионаттарынын алдында Кыргызстан курамасы атайын окуу-машыгуу жыйындарын өткөрүп келишет. Алар балким чет өлкөдө же болбосо Ысык көлдө өткөрүп жүргөн жайы бар. Бул жолу биздин улуттук курама кайсыл жакта окуу-машыгуу жыйындарын өткөрдү? Мисалы үчүн биз мына Азиядан уткан балдар алып кетип атпайбызбы? Булар азыр бизде мына Кыргызстан, биз общий команда болуп калдык да. Булар бар жогу өз залында тренировка кылышат. Анан жакындаганда 1 айдан бери анан буларды биз топтоп отдельный чогуу агайлар менен чогуу машыктырдык. Ошо чогуу тандап, чогуу эме кылдык да. Бир күчтүү команда бололу деп. Ошону ниет кылдык эле. Кудай кааласа ушу 16 адам ушу бара турган болду. Бишкекте эле өттү, демек. Бишкекте эле өттү бизде. Бул дүйнө чемпионатына канча өлкөдөн спортчулар катышат? Ал жакта Кыргызстан курамасыны сиз жетектеп барганы жатасыз. Булардын даярдыгы кандай болду жана мелдеш кайсы күнү башталат? Биринчи канча салмак категориядагы мушкерлерди көрө алабыз? Буюрса, мындай азыр канча команда келди деп айта албайбыз. Ал жакта азыр бардык жерде заявкалар бериштер. Мына азыр дүйнөлүк согуш же башка болуп атпайбы? Эми ал жерден канча команда барбайт, канчасы барат. Өзү 80 мамлекеттен көп катталган экен да. Азыр кече биз карап көрсөк бир 40-50ге жакындап калыптыр. Бизде мына Кудай кааласа бир балдардын баары деле жакшы. Көп эле медаль менен жеңебиз деп отурабыз азыр. Бүгүн кечкурун казактар келет, казактар менен кошо учуп кетебиз. Казакстандын балдары менен. 16 мушкер барганы жатыптыр. Канча медаль алуу пландалууда же болбосо биздин спортчуларыбыздын ал жакта орун алуусу канчалык деңгээлде мүмкүн? Бул кыргыздын балдары, биздин Кыргызстан өзү күчтүү, жакшы эме кылышат. Эми Кудайдан тилейбиз, эми канча медалды до конца айта албайм, канчалык деп. Эми ишенем, бир 50-60%ке медалга жетишебиз депчи. Анан эми нарзан эми Кудайдан да, биз эми аны айта албайбыз. Ошол эми сиздер эми бизде эме кылып бата кылып тилеп турсаңыздар, Кудай көрсөткөнүн көрөбүз дейм.
Акбар, эми сизге кайрылайын. Бул сиздин жаңылбасам биринчи дүйнө чемпионатыңыз болсо керек. Кандай сезимдер болуп жатат? Буга чейин эл аралык деңгээлдеги кандай мелдештерге катышкансыз? Жакында эле 2021 ноябрда Казакстан Нурсултан айында Октагон деген уюм куруп келгенбиз. Ошол жакта биринчи жолу чыккан, бул экинчи жолкусу. Саядык жакшы, буюрса кыргыз элинин желегин делбирет эл деп атабыз. Ушунча бараткандан кийин ишениңизге актайбыз, буюрса. Жакшы. Сиз ММАга чейин кайсы спорт менен машыккансыз, же болбосо дароо эле ММАга келдиңизби? Жок, ММАга чейин шаарга окун өтүп келип, кыргыз күрөштө күрөшкөнбүз. Фокта. Кыргыз күрөштөн күрөшүп, аяктан чыгып, Таласта көчмөндөр оюндары болгон, аяктан 3-чү орунду алганбыз. Андан кийин эле агайлардын дүрткүсү болуп, ММАга сенде эбес чоң балдар керек, жаш балдар деп ММАга өтүп кеткенбиз. Байш агай, Ашмур Байш агайда кылдык. Андан 3 жыл кылдым. Анан Эрел агайга кошулуп, Эрел агайлар менен чогуу, Эрел агайдын колунда, Байш агайдын колундабыз азыр. Көпчүлүк мушкерлерибиз буга чейин грэпплинг же болбосо джиу-джитсу менен машыккандар ММАга көбүрөөк өтүп кетишет. Ал эми кыргыз күрөш менен же болбосо эркин күрөш, кадимки грек-рим күрөш менен машыккандар азыраак болот. Анан ММАга өткөндө сизде кандай артыкчылык болду же болбосо тескерисинче кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык деле болгон жок, бияк просто мен кыргыз күрөштөн өткөнмө бияк жакшыраак болду, наоборот. Аяктан только күрөш менен иштесек, биякта кол бут бар иштейбиз. Үйрөнүп кеттик, бияк оңой болду да кыргыз күрөшкө караганда. Биякта ийгиликтер көп болду, жакшы болду ийгиликтер. Жаңылбасам, ММА боюнча дагы кыргыз күрөшкө караганда мелдештер көбүрөөк өтүп турат. Ал эми агай сиздин шакиртиңиз тууралуу өзүңүздөн сурап көрөйүн. Ар бир устат өзүнүн шакирти тууралуу айтканда, талантын мурда келгенде эле байкагам деп айтып калышат. Ал эми сизде кандай болгон? Акбардын кайсы таланттарын өзгөчө белгилей аласыз? Эми Акбарды бул жаш бала, 98-жылкы бала. Веси дагы 120дан жогору да. Анан булардын бул вестеги балдар бул жаш болот. Анан булар күчтүү, зрители дагы да, буларда эмеси дагы адам саны да аз болот. Аз болот дегенде канча мушкер туш келип калат? Ар жерде аркылуу болот да, 8, 10, 12, 16 чейин барып калат да. Анан кичине бестерде вообще эле көп да болот, 70-80ге чыгып кетет. Анан буларга шанс көбүрөөк болот. Анан бул вестеги балдар аз да, эми чоң бестеги аз, буларга шанс көбүрөөк болот. Бул келгенде эле уже билгенбиз, бул сен жакшы тренировка кылсаң эле уже Кыргызстан желегин көп желбиретесиң депчи. Анан ошо менен азыр Кудай кааласа азыр мына Гамада барганыбызда ал жактан результатты Кудай көрүп көрсөтсө, андан да чоң ареналарга уже көрсөтүлөт да. Буга шанс болот азырчы. Азыр ушу бирден утса, Кудай кааласа. Бунун шансы көп. Европада бунун салмактагы адамдар, знаменитый адамдар көп да. Анан ошолорго, ошо ареналарга барат да Кудай буйрса. Мен ошо ниеттенип отурам азыр. Азыркы учурда 16 мушкер дүйнө чемпионатына катышканы турат. Алардын арасында 4 айым мушкер бар экен. Бул мушкерлер канча салмак категорияда атсалышат жана мушкерлердин арасында кимдер бар? Мисалы Кыргызстанда белгилүү же болбосо жалпы биз тааныган мушкерлерден. Бегайым деген кыз бар, 57-де. Атина деген кызыбыз бар, 52-де. Алар көрсөтөт Кудай кааласа. Махабат бар, 72 килограммда. Алар жакшы көрсөтүшөт. Анан Илер бар, 70 килограммда. Бактыбек уулу Жакып дегеним бар. Бул биздин мына сборный Кыргызстандын, мына сборный мына Бишкектеги сборный Кыргызстан агайлардын эң номер 1 балдары. Булар Азияны утту деп атпайм, ошо жерден тандалып келген балдар. Булар Кудай кааласа результатты көрсөтөбүз. Жакшы эле болот. Азиянын чемпионаты, Азияны уткан деп айтып калдыңыз. Бул өткөн жылдагы, 1 жыл мурдагы мелдештин жыйынтыгы боюнча да. Жок, бир 6 ай болду, мына июль айында болду да, былтыркы жылы июль айында, да 6 ай болуп калды. Ысыкөлдө болду. 6 айдын аралыгында спортчуларда ар кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Азыркы учурда баардыгы мелдешке даяр. Буга чейин маектешинде да айтып калдыңыз, салмак кууган боюнча көйгөйлөр көбүрөөк, бизде да азыр салмак кууп жатат деп. Спортчулардын бул жаатта абал кандай, мелдешке чейин даяр болушабы? Ооба. Мындай, биринчи любой спортто, ошо вес
салмак боюнча бизде кыйынчылык көйгөй көп да. Ушу салмакты туура кылыш керек. Туура питание кылыш керек. Ушулардын баарын карап атпайлыбы? Бул жерде салмак кууган адам уже мушташалат да. Азыр эми бар жогун салмагы ордуна келип калды. Бир 2-3 балам бар, бир 3-4 килограммды кууган. Ошолор кыйналып калат деген ойдо турам, бирок азыр бар жогу жакшы. Бүгүн таразыларын бир чыра көрдүм. Жакшы, Кудай кааласа. Бул гамада күндүгө тартылат да, салмак эртең менен тартат, анан бойго чыгышат. ММАда бир жолу түшүп, же башка грэпплинг күрөштөрдө бир жолу түшөт, до конца күрөшүп атпайбы ошол сырына бүткүчө чейин. Буларда бокска окшош. Күндүгө тартылат эртең менен. Биз ошол жактан кыйналып атабыз азыр. Салмак кууганда эң көп канча килограмм кууган спортчулар болду эң көбү? Бир 5-6 килограмм кушту. Эң кыйыны ошо салмак кууган деп айтып калдыңыз. Кантип туура салмак кууш керек жана канткенде ошо салмак куугандан кийин спортчулар кыйналбай мелдешке чыгып өзүн жакшы көрсөтө алат? Биз ушуну 1 айдан баштап, 1 ай мурун баштап уже диетага кармап неме кылдым да, бар жогун сразу кууган болбойт да, адам кыйналып калат. Анан буну мен 1 айдан бери бөлүп анан куудурдум да. Күнүнө 1 килограмм, ошо боюнча диета кармап, 2 килограммга чейин ошентип алып келип анан азыр нормага алып келдик бар жогу. Кудай кааласа жакшы эле бар жогу нормага келдик. Бул дүйнө чемпионатында кайсы өлкөнүн спортчулары эң күчтүү болуп эсептелет жана биздин Кыргызстан курамасынын эң күчтүү атаандаштары кимдер? Эми азыр бизде мына бар жогу бул спортто эми казактар деле күчтүү. Биз мына Россия күчтүү эле, Россияны азыр Россия барбайт. Украина да күчтүү эле. Алар уже барбай калышты. Эми нар жагы башка өлкөлөр эми средний эле деп ойлойм эми. Кудай кааласа жакшы эле болот. Ниет кимdir айтмакчы өзүмдө жүрөк ток. Жакшы. Кыргызстандын желберегин көтөргөнгө аракет кылабыз. Болот, буюрса. Негизи эле спортто кайсы бир салмак ченде өзгөчө фаворит саналган спортчулар болот, же болбосо кайсы бир салмак категорияда атаандаштар көп болот. Ал эми азыркы бул дүйнө чемпионатына баратканда биздин спортчулардан фаворит саналган мушкерлер барбы? Бар, уже катталышыптыр. Бардык эле бесте бар. Бул күчтөр бар жок эле. Эми ошону эмени коюш керек да. Буларга жакшы жол көрсөтүш керек. Кайсы малды кандай иштейсиң, ошону көрсөтүп турабыз эми. Жакшы бар жок эле, Кудайга шүгүр. Акбар, сизге кайрылайын. Кыргыз күрөштөн ММАга өтүптүрсүз. Биринчи жолку дүйнө чемпионатыңыз, анан азыркы учурда интернеттин өнүгүшү менен мушкерлердин беттештерин интернеттен көрүп, кандай күрөшөт, кайсыл жагынан күчтүү же болбосо кайсыл жагынан алсыз экенин ошол беттештер аркылуу дагы анализ кылып көрсөк болот. Сиз бул мелдешке кантип даярдык көрдүңүз? Балким видеолорун көрүп анализдеп чыктыңызбы? Видеоларын деле көргөн жок, саяка ким катышат, бирөөнкүн көрдүк, караган жок, чыккан жок YouTube'дан. Бирок мурункудай эле машыктык эми өзүбүздүн веске жараша эле ошо. Так эме деле болгон жок, жакшы дайындык жакшы болду. Агай, сиз тактиканы кандай коюп бересиз? Мисалы, бизге маек берген машыктыруучулар азыркы учурда интернеттин өнүгүшү менен ошол видеолорду көргөн көбүрөөк жардамы тийгизип калды деп айтып калышат. Сиз дагы атаандаштардын видеолорун көрүп анализдеп чыгасызбы же болбосо кандай кылып даярдап машыктырасыз? Бул гамада буга чейин баягы интернетке чыгарган жок да. Мисалы үчүн мен маштырганда башка жакка чыккан. Мен мисалы жүзүү, грэпплинг, ММА маштырам. Мисалы үчүн балдарымдын соперниктерин мен ошо видеодон, интернеттен карап туруп, анан ошого салыштырып, кайсы жактан слабый, кайсы жактан күчтүү, ошого против иш кылдырабыз да. Азыр мына гамада кеч чыгып калышты да. Өтө эле кеч чыгып калды. Анан бул вообще эле биринчи Германияда болот деп аткан да, бул соревнование мирдичи. Анан Германияда болбой калып, Голландияга которуп коюшту да. Анан буга чейин буга эмнеге байланыштуу өлкөсүн алыштырды? Себеби пандемияга байланыштуу Германияда көбүрөөк
деп ушундай айтышты да менин угушум боюнча. Анан Голландияга которуп коюшту. Анан ага чейин анан гаммадан деп чыгарышпайт экен да. Команданын фамилиясы менен эле чыгып коет экен, ол да кеч чыгып калды да. А так балдар жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы даярданышты. Эми мурунку бойлор кандай даярданса, бул деле ошодон сал күчтүүрөөк дагы болду деп эсептесем болот. Дүйнөлүк мелдештерге баратканда өлкө курамасын мамлекет тарабынан каржылап, жол киресин, негизи эле бардык чыгымдарды каржылап берет. Ал эми биздин гамма боюнча ММА курамасын кимдер каржылайт? Спортчулар өзүнүн каражаты менен барабы же болбосо ким көмөк көрсөтүп, финансылык жактан колдоо көрсөтүүдө? Так, бул жерде жарым присат 50%-ин федерация жактан көтөрүлдү, 50%-ин ошол уюштуруучу жактар. Ошолор көтөрүп атат. Анан анча-мынчасы спортсмендер өздөрүнүн спонсорлору бар, ошолор менен байланышып, ошон үчүн 16 спортсменди команданы толук кылдык да. Демек, мелдеште 16 салмак категория боюнча беттеш жүрөт. Беттеш жүрөт. 16 салмак весовой категория менен. Бардык салмакта бар. Мырзалар боюнча бир аз токтолуп өттүк, эми айымдарга токтололу. 4 гана айым барат экен. Алардын даярдыгы кандай жана бул жаатта атаандаштар азыраак болсо керек? Жок, наоборот. Айымдар арасында. Европада айымдар деле балдардай эле болуп көбөйүп калышыптыр. Мен көп жерде көрөм да, көп жерге барам. Жакшы кыздар, айымдар жакшы кыздар. Көрсөтөт. Учуп келишет буюрса. Өтө жакшы даярданышты. Агайлары да жакшы, молодец, жакшы даярдашыптыр. Көрдүк да биз бар жогунда көрүп, башкаларга салыштырып көрдүк. Мен көп жерде салыштырып көрөм да. Бизге көрүнүп эле турбайбы? Утабыз го биз. Биздин дагы ишеничибиз чоң. Акбар, сизге кайрылайын. Буга чейин айтып өткөндөй, ММА популярдуу болгон үчүн ошол спортко ооп кеттиңиз. Ошондой эле насаатчыларыңыздын дагы буга таасири болгон экен. Азыркы учурда биз айтып өткөндөй, ММАдын кайсы түрү болбосун, биз гамма деп азыр бөлүп өзүнчө айтып атабыз. Негизи ММА спорту дүйнөдө өзгөчө популярдуулугун азыр арттырууда. Бул жылдыздардын чыгышы боюнча болсун, же болбосо каржылык, финансылык жактан акча табуу боюнча дагы болсун, ММА өнүгүп жатат. Алдыда сиздин пландарыңыз кандай? Ошол гамма ММА боюнча кетүүнү каалайсызбы, же болбосо башка түрлөр боюнча мелдешке чыгууну көздөп жатасызбы? Жок, биринчиден ММА гамма эмес, ММА түрлөрүнүн боюнча чыга беребиз. Негизи профбой биз профбойлорго чыгабыз. Бул ошо ММА чемпионат мир дегенге наамын алалы деп ошо баратабыз, агайлар болуп буюрса. Агай, бизде ошо гамма ММА боюнча чемпиондор барбы жана кимдер кайсы салмак категорияда алышкан? Мен бул гаммага келгеме, мен да ушул келгениме 6 ай болду. Ошол чемпионат Азиядан кийин келип атпаймынбы? Биз вообще эле ММА боюнча мына балдар профторго коюп атабыз. Анан мен бул жакында эле келгем да бул жакачы. Анан ошол жерден ал мен шайланып, ошол главный тренер болуп чемпионат мирага мен аппаратурам болуп калгам да. Анан ошонун негизинде анан ушуну общий бар жогубуз айтып коем, Кыргызстандын агайлары бириктик дагы. Мына биздин эме болсун да, бир көргөзмө көрсөтөлү депчи, мына балдардын наамдарын көтөрөлү депчи. Чемпионат мира дегенден кийин буларга ал жактан международный мастер спорт берилет. Уровень чоңойсун, ушуларга мотивация берип, буларды ошондо бийикке коюш керек болуп атат бизге кыргызстандыктардычы. Биздин ой ошол. Анан мен балдар, мен да буга чейин көп балдарымды ошо профторго коем да. И мына jiu-jitsu, грэпплинг күрөшүнө көп коем. Мен өз ошоктон өзүм чемпион мирамын. Анан ушулардын эле ушу Кыргызстандын балдары өтө мындай күчтүү. ММА, грэпплинг, jiu-jitsu'лерденчи. Ушулардын наамын эле көтөрөлү депчи. Бизде чемпиондор барбы, жокпу? Чемпиондор бар. Бизде жок мен. Азырынча жок. Азияныкы бар. Азияныкы бар. Көлдө уткандар бар. Көлдө уткандар бар. Чемпион мира болот. Буга чейинки дүйнө чемпионаттарындагы Кыргызстан курамасынын ийгиликтери кандай болгон? Канча медаль менен келишкен мисалы? Ушусун билбейт экен буга чейин. Мен сизге айтып коем, келгениме 6 ай эле болду. Мен буга чейин булар менен иштешкен эмесмин. Мына бизге да мага да ушу гамма боюнча чыгышым биринчи жолу.
Анда жалпы эле Кыргызстандагы ММА боюнча кеп калалы. Гамма ММА боюнча өлкө чемпионаты өткөрүлөбү жана атаандаштык кандай бизде? Жакында өтөт деп айтышат, бирок азыр мына Голландиядан кийин чечилет экен да бар жогучу. Булардыкы ушундай экен. Голландиядан кийин анан дагы өздөрү коюшат экен. Кудай кааласа биз любой жагына даярбыз эми. Кыргызстандыктар ММА боюнча. Түшүнүктүү. Арена программасын түз эфирде улантабыз. Бүгүнкү программабыздын алкагында Кыргызстандагы гамма ММА спорту туурасында кеп кылып жатабыз. Жогоруда дагы айтып өткөндөй, Кыргызстандын улуттук курамасы Нидерланд өлкөсүнө бүгүн түнү учканы жатышат. Ал эми мелдеш 25 март күнү башталат. Жалпысынан Кыргызстандын атынан 16 мушкер өлкө намысын коргойт. Буга отурлай студиябызга конокко дал ушул спортчуларды тарбиялаган Эрали Аскарбек уулу, ошондой эле спортчубуз Акбар Бактыбек уулуну студиябызга конокко чакырганбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мелдешке даярдык жакшы деп айтып өттүңүз. Буюрса бүгүн түнү учуп кетет экенсиздер. Мелдеш 25-инде башталса, биринчи кимдер, кайсы спортчулар мелдешке чыгышат? Кичине вестен башталат, 52 килограмм салмактан башталат. Азыркы учурда алардын атаандаштары белгилүү, же болбосо негизи бул дүйнө чемпионатында спортчулардын атаандаштары кандай тартипте белгилүү болот? Азыр мындай да, 52 килограмм вестен өткөндөн кийин анан белгилүү болот да. Может башка мамлекеттерден келип веси чоң болуп калышы мүмкүн. Эми ситуация болот да мындайлар. Ошондон андан кийин анан жеребекке болот. Андан кийин анан чучугулак кармак. Андан кийин анан жеребекке болуп, ким кимге түшөрүн ошол жерден билинет. Ал биз сразу айта албайбыз аны. Вестен кийин болот да бул нерсе. Бир күндө канча салмакка чейин мелдештер өтөт, анан канча убакытка чейин созулат дүйнө чемпионаты? Бир күндө бар жогу бир жолдо мушташат. Бардык 16 салмакта. 16 мушташат, эртеси күнү дагы башталат да. Күнүгө бир бой болот. Эртеси күнү салмак дагы таразага түшөт, кайра башталат. Ошентип 28-инде бүтөт да. 3 күнгө созулат экен. 3 күн 4 күн болуп калат. Түшүнүктүү. Акбар, сизге кайрылайын. 3 күн мелдеш болот экен. Анан бул окуу машыгуу жыйындары дагы өтүп, даярдыктан өтүп турсуз. Негизи дүйнө чемпионатынын алдында ар бир спортчу үчүн бул маанилүү нерсе болот. Сиздин категорияда дагы аз спортчулар бар экен. Жалпы даярдыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Даярдыгыбыз жакшы, буюрса агайлар менен дайындандык. Биз эми жакшы урушуп, Кыргызстын жерин желбиретип, бир агайдын баары бизге эметип атат эми. Бизге ишенип атат, эми биз утканга аракет кылабыз. Даярдык жакшы. Сизде салмак кылган боюнча көйгөй болгон жок? Жок, менде салмак болгон жок. Негизи сизгин спортко келишиңизге эмне түрткү болгон? Кимдин таасири менен кыргыз күрөшкө келип, анан ММАга өтүп калдыңыз? Эч кимде таасири болгон жок, өзүм ошо катышкым келип, окуудан кийин бош болуп анан барганбыз. Кыргыз күрөшкө жакын болуп, ошого барып, анан аяктан кичине спорт кандай экенин билип, анан ошондон ММАге өтүп кеттик да. Түрткү болуп, ошого өттүк буюрса. Сиз кыргыз күрөш боюнча да мелдештерге чыгып турасызбы же ММА боюнча? Жок, ошондон кийин чыкпай калдык азыр. ММАге чыгабыз. Любительскийлерге чыкты, азыр профка чыгып атабыз 1 жылдан бери. Кыргызстандан чыктык, азыр Астанада чыгып келдик. Ошол анда дагы чемпионат бирден кийин буюрса агайлар чечип берет, агайлар канын кылабыз буюрса. Агай, сиз бир гана гамма ММА эмес, грэпплинг, джиу-джитсу боюнча дагы бир катар Кыргызстандагы алдыңкы спортчуларды тарбиялагансыз. Азыркы учурда комбат джиу-джитсу боюнча федерациянын президентисиз. Анан азыркы учурда джиу-джитсу, грэпплинг боюнча кандай мелдештер уюштурулуп жатат? Алдыда биздин спортчуларды кайсы эл аралык мелдештерден көрө алсак болот? Буюрса, мына бизде эмеси бар, грэпплинг боюнча 25 апрелде болуш керек. Чемпионат Азия болуш керек. Ага да отбор болуп бүттү окшойт, по-моему. Ал жакта да биздин өзүмдүн 3-4 окуучум бар. Мына азыр комбат джиу-джитсу грэпплинг деп жатып турбайбы? Мен президенти ошол бизде быйыл Кудай кааласа июль айында чемпионат мира мен өзүмдүн жеримде болот. Мен ошого даярдык жатабыз, Кудай кааласа.
jiu-jitsu боюнча айтып калдык. Сиз эгерде биздин көрөрмандардан жаш биздин спортко кызыгып жаткандар сиздин колуңузда машыгам десе, кимге кайрылса болот, кайсыл жактан сизди тапса болот? Мени ушул Бишкекте эле бизде мына стадион жанында ИСТО деген жүзудо залы бар. Биз ошол жерде туруп 2-4-6 күндө ошол жакта болобуз да. Сборник Кыргызстан ошол жердебиз азыр. Телефондорду жазып коебуз биз. Азыр деле айтып койсоңуз болот. Телефонду айтып коем. Ооба. 0700 78 77 23-кө кайрылса эле бизге келет. Интернетте социалдык тармактардан тапса болобу? Болот, мен бар жогу Instagram бар жогу эле бар. Ошол чыгат. Издесе эле чыгат, азыр бар жогу турат. Түшүнүктүү. Jiu-jitsu боюнча жакында гана Кыргызстандын чемпионаты өткөн десек болот. Ага Казакстандан дагы атайын калыстар тобу келген. Алардын айтымында маек алганда Кыргызстанда Казакстанга караганда кечирээк келген jiu-jitsu, анткени менен акырындан өнүгүп баштады. Бирок Казакстанда жакшы өнүккөн деп өзү белгилеп өттү. Ушул боюнча да бир аз кеп кылалы. Азыркы учурда jiu-jitsu менен машыккандар, кыргызстандык спортчулардын ийгиликтери кандай жана коңшу өлкөлөр менен салыштырсак, биз кандай деңгээлде өнүгүп жатабыз? Бул jiu-jitsu боюнча айтып кетсем, бизге чейин мына Европадагылар уже 20 жыл мурун болгон да. Бизге келгени азыр ушу 5 жыл болду. Мен эсебим боюнчачы Казакстанга бир 8-10 жылга жакындап калды да. Анан биздин уровенибиз азыр ушуларга теңелип калдык. Кыргызстандын балдары, мен көп жерде айтам да, Кыргызстандын балдары күчтүү. Кудайга шүгүр. Бул jiu-jitsu грэпплинг дагы бир 3-4 жылдын ичинде Азияны бербейт го, мирди беришпейт. Мен билгенден да, көзүм жетет буларгачы. Кыргызстандын балдарын мен күрөшкөнүн көрүп атам, жылдан жылга өскөндөрүн көрүп атам. Жылдан жылга соревнованиядан соревнования өтүп атышат. Уже 2-3 ай ошого да өсүп калып атышат. Уровендери азыр бизде бул jiu-jitsu грэпплинг өтө популярдуу болуп кетип атпайбы бизде, Кыргызстандачы. Азыр күндөн күнгө өсүп атат десем да жаңылышпайм да. Балдар жакшы, Кудайга шүгүр, балдарыбыз. Негизи jiu-jitsu грэпплинг боюнча көп эле эл аралык мелдештерди көрүп жүрөбүз. Бирок ал мелдештерде, мисалы Кыргызстанда деле көп эле эл аралык мелдештер өтүп жүрөт. Мисалы Казакстандан 5-6 мушкер же болбосо Өзбекстандан 5-6 мушкер келип эле мындай эл аралык мелдеш деп өткөрүлүп жүрөт. Негизи беделдүү делген чоң мелдештердеги ийгиликтерди биз кайсыларды айта алсак болот? Так, бул жердечи 5-6 өлкө менен Азия деп айтыш кыйын да. Өзү бир 20дай же 15тен көп болсо, ошол уровенде. Уровень бизге айтып атпаймынбы, Кыргызстанга бара-бара уже көбөйүп атат. Уровендерчи. Уже башка мамлекеттер уже көп келе башташты. Ошол уровенди чоңойтуп алсак эле, бизге ушундай эларалык опен деп коет, ошондо ачык чемпионат да бул. Ошо азыр көпчүлүк малда эми ачык чемпионат деп, будан кийин ачык чемпионат деп өткөрөбүз да. Ошондо бизге уже башка мамлекеттин саны уже көбөйө баштады. Жылдан жылгачы. Буюрса быйыл чемпионат мирага дагы чакырып атабыз, көп эле келет. Азыр биздин эсебибиз боюнча бир 20дан көп мамлекет уже катташып калдык да, мамлекет. Бири-бири менен. Уровень жакшы. Jiu-jitsu боюнча дүйнө чемпионаты өтөт деп калдыңыз. Кыргызстанда кайсыл шаарында өтөт? Азыркы учурда даярдык башталдыбы? Анан канча өлкөгө ошо катышууга чакыруу берилди? Азыр мындай болуп атабыз. Биз азыр ошондой чечип атабыз. Же Скөлдө өткөрсөк, же Бишкекте, биздин эми бул мирде эле өткөрө берген болбойт да. Бул өзүнүн уровендери бар да. Ошону азыр чечип атабыз биз. Буюрса мамлекеттин көп эмеси менен уже катташып атпайбы, айтып атпаймынбы? Бир 30дан көбүрөөк мамлекет келет го. Уже июль айында, 1-июлдан 4-үнө чейин. Азыр ошону биздин кайсы жерге өткөрүшүбүздү ошону чечип атабыз. Бизге баягы эмесин собрание болуш керек да, ошого ылайык болуш керек мирге. Ошону чечип атабыз. Дүйнө чемпионат болгондо байгелүү орундарга кандай акчалай сыйлык коюлабы же болбосо медаль берилеби? Жок, акчалай сыйлык коебуз. Акчалай сыйлык коюлат. Анан бул жерде азыр бизге мына комбат jiu-jitsu дегенибиз международный болуп калды да. Бул жерде мастерский берилет бар жогу.
бар да международный мастер спорт дегендер наамдар берилет Кудай кааласа. Эми мамлекеттер көп келсе. 5-6 эле мамлекет менен келип алып күрөшүп алып анан бере берген болбойт да бул. Ошого биз азыр ошону аракет кылып атабыз, Кудай кааласа. Көп болот. Байге фонду деп акча коюлат деп айтып калдыңыз. Бул оңой, мындайча айтканда аз эле каражат коюлбаса керек. Анан каражат жактан эл аралык федерация жардам береби, же болбосо мамлекеттен алынабы, каражат жагынан ким көмөктөшөт? Ушуну чечип атабыз биз азыр. Биздин федерация менен общий бар жогу чечилип, чечебиз аны. Канчадан болот ошол чечилет. Ал эми жалпы дүйнө жүзүндө буга чейин канча каражатка чейин байге коюп келишет? Бул атайын чек барбы, же болбосо өткөрүп жаткан өлкө өзүнүн дараметине караштуу кое беришет. Азыр бул биринен бири өтүп атпайбы азыр? Мисалы үчүн Абу Дабилер башка көбүрөөк коет. $5, $1000 чейин коюп коюшат. Россия коюп коюп атат. 15.000 рубль, 20.000 рубль. Өзүнүн дараметине караштырып коюшат. Акчалар болот бирок. Ал эми гамма ММА боюнча дүйнө чемпионатындагы абал кандай? Ал жакта дагы ушундай эле каражат берилеби? Жок, каражат ал жактан берилбейт. Бул жерде эми чемпионат берет деп бул ушулардын мастер спорт международный класс ошогондорду наамдарды алып келиш керек. Ошондой. Акбар, сизди бул дүйнө чемпионатынан тышкары кайсы мелдештерден көрсөк болот? Эми буюрса бишак утуп келсек, анан калганындай эле профбай боло чыгабыз го буюрса. Профбойлорго. Кесипкөй беттеш, мелдеш деп айтып калдыңыз. Кайсы уюмдун беттештерине чыгасыз? Эми бергенде чыга беребиз, агайлар чечет, гонорарын чечебиз. Шердоого мага жараша бойлор агайларга келет, агайлар анан буга чыгасың, буга чыкпайсың деп айтышат. Ошону менен агайлар чыга беребиз. Азырынча белгисиз. Азырынча казактан чыгып келди, эми азыр берип атышат. Эми ошо гаммадан кийин ийгилик жарашып келсең, анан тренировка кылып, орозудан кийин биз агайлар сүйлөшүп бир жерге чыгабыз буюрса. Бирок Кыргызстан ич эмес да. Кыргызстандан ич эмес. Агай, ал эми улуттук курамага токтолсок, көбүнчө машыктыруучулар айтат, жана дүйнө чемпионатынан белгилүү болот деп айтып калышты. Календарлык план бекиген болуш керек. Кайсы мелдештерге катышат? Эми азыр биз гаммадан кийин булардын бизге көп суранып атышат. Көп аренадан чыгып атышат. Эми ошонун булардын бири-биринин өрүнүн көрөбүз да, мисалы үчүн шердокторун көрөбүз, ошого караштырып анан беребиз. Биз жөн эле мынтип Кыргызстанга чыгарбайбыз, Кудай кааласа. Азыр мына гаммадан кийин коксагы барбы, кимиси болсо дагы чемпион болсо, биз аны дагы одан чоңураак ареналарга койгонго аракет кылып атабыз. Биздин ой ошондой. Эмнеге Кыргызстандын деңгээлине чыгышпайт? Кыргызстандын деңгээлинде булар уже мисалы ВЭФ деле көп эле уюмдар, жогорку деңгээлдегилер беттештерди, мелдештерди уюштуруп келишет. Андан чыккандар Орто Азия же болбосо Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн уюмдарында күрөшүп жүрүшөт. Баштаганда Кыргызстандан башталат бар жогу. Анан булардын өзүнүн шердок болот, өздөрүнүн шердоктору болот. Например, 5-2, 5-1 деп. Анан булар деле башка Кыргызстандын балдарын башка жерде көрсөтмөсөң өспөйт. Биз ошону буларды көп чыгара эле өстүрүшкө аракет кылып атабыз. Ошо көп башка жака чыкса, булар тез өсөт. Биз ошону эме кылып, бизге дагы кызык болуп атат башка жерлерге барыш. Ушулар менен барып. Буга чейинки биздин мушкерлерибиз кайсы эл аралык аренада же болбосо кайсы уюмдардын мелдештерине катышып келген? Мисалы, сиздин окуучуларыңыздан. Менин окуучуларыман ошо мен чемпионат мирларда ошо жүйүчү греплинг боюнча жүрдүк да биз. Мен азыр 6 чемпион мирам бар. Жүйүчү греплинг боюнча. ММАда мына ВЭФте жүрдүк. Казакстанга чыгып аттык ошол. Анан мына гамма боюнча мына Кудай кааласа 6-ай иштеп атышбыз. Биринчи чемпионат мирам. Меники дагы ошо гамма боюнча. Ошо балдарды алып келейин деп ошол. 16 мушкердин арасынан кимиси буга чейин дүйнө чемпионатына катышкан же болбосо бардыгынын биринчи тажрыйбасыбы? Бардыгы жаш чемпиондор.
бардығы чемпиондар Кыргызстанда Азияны уткан балдар. Айтып атпаймынбы, Кыргызстанда Азияны уткан балдар уже уровени чоң. Башка мамлекетке барса, мындай чочубай эме болот да. Кыргыздын балдары күчтүү болот буюрса, Кудай кааласа. Агай күчтүү деп өзүңүз көп жолу белгилеп өттүңүз. Буга чейин дүйнө чемпионатына катышканбы же болбосо биринчи жолу катышабы баары? Биринчи жолу көпчүлүгү биринчи жолу катышып атышат. Түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгайын деп калды. Сиздерге биз эркин микрофон узаталы. Жалпы көрөрмандарга, көрүүчүлөргө кайрылып өтүңүздөр. Агай, сизден баштайлы. Саламатсызбы, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздерге каалоорубуз үй бүлөлүк тынчылык, бардык жакшы нерселерди болсун сиздерге. Ушу сиздердин дуаңыздар менен ошо Кыргызстанды, биздин балдарды колдоп турсаңыздар, жакшы ийгиликтерди көрсөтүүгө аракет кылабыз. Рахмат сиздерге. Акбар, сиз дагы. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Буюрса ийгилик жаратабыз, агайларды кыргыз элин уят кылбайбыз, Кыргызстан желегин желбиретебиз. Бизге ийгилик дуа кылып туруңуздар. Чоң рахмат студиябызга келип маек бергениңиздер үчүн. Буга чейин бир нече жолу белгилеп өттүк. Бүгүн түнү Нидерланд өлкөсүнө учуп жатасыздар. Ийгилик болсун. Жакшы медальдар менен биринчи орундарды алып, Кыргызстандын намысын татыктуу деңгээлде коргоп, кийинки биздин студиябыздан программадан дагы медальдар менен жолугалы дейли. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Арена программасында бүгүнкү биздин студиябызда конокто Эрали Аскарбек уулу жана Акбар Бактыбек уулу болду. Белгилеп өткөндөй, Кыргызстандын улуттук курамасы Нидерланд өлкөсүндө дүйнө чемпионатына катышат. Анда Кыргызстандын 16 мушкери Кыргызстандын намысын коргойт. Бүгүнкү программаны мен Адинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча.